Урматтуу достор, ошентип биздин келечек кооперативге дагы үйлүү болгондор келип отурат. Азыр мен сүйлөп атсам булар шок болуп атпош керек. Анткени эже буга ишенбей жаткандар көп. Ошондуктан биз сизден сураганга аргасызбыз. Маанайыңыз кандай? Биринчиден үй кут болсун эже. Рахмат. Чоң рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Кандай толкундануулар болуп атат? Аябай толкундануу болуп атат. Айрыкча акчаны алып берип өткөзүп бергенден кийин көңүл ток болду. Кайсыл райондан алдыңыз үйдү? Зарядан алдым. Зарядан алдыңыз, канча комната алдыңыз? 5. Жилой комната 5. Андан сырткары 2 холлу бар. Чоң тамак. Эң чоң үй сиздики турбай, Заря боюнча. Кудай буйруса. Негизи бул биринчи үйүңүзбү же мурда да бар белеби? Жок, биринчи үйүм. Ошондо бул Бишкекте жашаганыңызга канча жыл болду? Өзү негизи Бишкекте жашаганыбызга бизден 5 жылдан ашып калды. 5 жылдан ашып калды. Анан ушул келечек кооперативди кайсыл жактан көрдүңүз? Анан башында ишендиңизби же ишенбей атып ишендиңизби дегендей? Бул келечек кооперативди мен жолдошумдун бир тагын бөлөсү бар. Ошол аркылуу уктук. Чындыгында ишенген жокпуз башында. Биринчи келип, эң биринчилердин катарында болдук 11-чи очередте. Бирок Элемандын өзү менен сүйлөшүк дагы биринчи элдер ала берсинчи. Анан көрөбүз. Чота ишенбей кетип атабыз. Кантип эле ошо жөн эле. Сен арзыбаган акчаны төлөп койсоң эле сага мындай эле квартираны берип коёт деп ишенбей кетип калганбыз да. Биринчисинде сиздер ишенбей кетип калгансыздар, кетип калганбыз. Анан биз ойлонуп кайта келгичекте эле уже бир 48-48-чи очередь болуп турдукпу. Ошончо адам очередке туруп коюптур да. Биз где-то бир айдын ичинде ойлонуп келдик окшойт го. Анан койдуп эле сразу жазылып кирдик. Ошондо канча очередке тургандан канча айдын ичинде алдыңыздар? Мен эсебим боюнча бир 4,5 айга деле жетпеди. Бир 4 ай. Июлдун аягында очередке турдук. Декабрдын башында бизге үй караштыра бергиле деп звонок кылышты келечектен. Ошондо азыр могу келечек кооперативге ишенбей жаткандарга сиз эмне деп айтып кете аласыз мисалы? Келечек кооперативге ишенбегендерге мен айтар элем, бул чындык экен. Мен деле өзүм ушул малга чейин ишенбей болуп калабы, болбой калабы, эртеңки күнү калып калабызбы, кандай болот деп бизге окшогон адамдарга чындыгында сразу эле арзыбаган акчаны төлөп туруп эле сразу мындай заңгыраган кирип жашаганга условиясы бар адам тамды алганга эч ким ишене бербейт экен да. Анан кийин мына убакыт келди, акчабызды санап бердик. Дагы деле өзүбүзгө мен өзүмө келе албай жатам да, что кубанганыма сүйүнгөн, толкунданганда, что неужели там болду депчи. Азыр балдарым чыкты Москвадан. Сүйүнүп, кечирип койгон толкунданып атам. Байкени урушуп койдуңуз беле, келбей атат да бул жака. Ассалам алейкум, кандайсыз? Уйгут болсун шеф, уйгут болсун. Маанайыңыз жакшыбы? Келиңиз бери. Жакыныраак келип алыңыз. Кандай болот байке толкундануулар? Толкундануу жакшы. Өзүбүз дагы кичине сүрденип, ошо турабыз, сүйлөгөндө да сөз качып кетип. Сиздерди ушул эми буюрса жашап баштагандан кийин келечек кооперативдин акчасынан кичине процент кошуп бересиздер да. Ошол процент кандай? Башка эмелерден айырмасы барбы? Көппү же азбы процент? Айырмасы аз, жакшы. Мынакей үкем мынагы Элеманга рахмат айтабыз. Кудайга шүгүр, биз биринчисинде дистрибьютне ишенген эмеспиз. Тиги хажайындар менен ызы-чуу болуп, жүрөктөр кармап калайын деп ишенишпей меме кылып. Анан кийин азыр Кудайга шүгүр бардыгын кутулгандан кийин жүзүбүзгө кичине кан жүгүрүп баштады. Качан чоң той бересиз той? Буйруза ушу быйыл эптеп меме кылып алсак, ушу күздө деп өзүбүз ойлоп атабыз. Буйруза. Ал эми ушу ишенбей жаткандарга айтып коюңузчу келечек. Ишенбей жаткандарга ишенгиле, мынакей буйруза, мынакей биз бүгүн бардыгын алдык, документтерди алдык, бардыгын бүтүрдүк. Кудайга шүгүр, ушу жакшы, өзү сүйүнүп турабыз. Жаңы жыл жакшы жаңылык менен болгон турбайбы? Ооба, жаңы жыл 2021-жыл бизге жакшы жылдардан башталды. Эми будан дагы нары жакшы жылдар болсун деп, өзүбүз күндөр болсун деп тилеп атабыз. Ай сайын канчадан төлөйсүздөр ошондо? Ай сайын биз негизинде чисто мындай өзүңүздөрдүн баягы алган акчаңыздар. Мисалы 2 миллион сом алсаңыздар, айына канча сомдон? 5% кошкондо. 2 миллион 800 алды. 2 миллион 800дөн кийин 2 миллион 100дө
баягы 700 миңди өстөрүп берген да. 700 миңди өстөрүп берген 2 миллион 100'дү келечек жилищный кооператив берди да. Ошондо булардын төлөгөн ай сайын 17.500 өзүнүн карсы болот, 2000 сом биздикин кошуп туруп, андан кийин 19.500'төн ай сайын төлөйт. Ошондо айына примерно 2000 сом гана кошулат экен да ошондо. 2000 сом кошулат экен да. Процент жок. Негизинде биз бул шаарга келгенден бери 5 жылдын эмесинде биз квартирант болуп деле жашап көрдүк. Мен ушундай эле сумманы мен жөн эле талаага бирөөгө несине берип аткам. Азыр мен үчүн не жалко, себеби мен өзүм үйүмбү берип атам да. А мен ал жерде жашап дагы андан дагы перестройка, мисалы үчүн мен азыр уже я живу там мындай перестраиваться этипчи. А квартирада жашачысыз да мурда, э? Канча Мурун төлөйсүз ага? квартирада жашачу элек, айына 18 миң төлчүлчүк. 1,5 миң сом разница, зато Разница ошо азыр эми бул келечек корпоратив мурунураак болуп калганда деген ой болот да. Мурунураак болуп калганда мүмкүн биз дагы мындан дагы көп үйлөрдү ала берет белек деп үмүт кылабыз да. Мына келечекте мен азыр мени карап отурган жок дегенде бир 20-30 адам бар. Силер там алгылачы, анан ишенебиз деген. Мен ошолорго айтып кетет элем, бул чындык экен, ишенгиле. Келечек корпоратив деген эч убакта алдабайт. Мен ыраазымын. Элеман, рахмат. Анарбайга ыраазымын, ушул жерде Касымга бизге мындай жакшы айтып, түшүндүрүп берип. Болот. Ишенбей жаткан 30 адамдын атын айта кетесиз, биз уголовный дело ачып. Неге ишенбейсиңер? Кут болсун дагы бир жолу байке. Колдонулган убагына 2000 сомдон төлөйт дегенде ушуну түшүндүрүп кетейин. Мисалы үчүн керкүлөр бар, 500 миңден төлөйм, либо 500 миң акчам болуп калса, миллион болсо кандай болот десе, если могул жерден, например, миллиондук боло турган болсо, миллион могул жерден токтойт да, приблизительночи. Миллионду бул жерден бере турган болсо, бизде уже колдонулган убагына бул жакка төлөбөйт, уже 2000 сом буларга төлөбөйт. Колдонулган убагына 2000 сомдон төлөйт. Койт 1 жыл болсо, 1 жылга бизге 24 миң төлөйт, ай сайын бөлүп туруп. Адан кийин калган услуганы төлөбөйт. Мисалы үчүн 1 жылда цель коет да, адамда баягы 17 миң, 19 миңден коюп берип атпайлы. 19 миң керкүлө көбүрөөк иштегендер бар. Может айылда малын сатып калат, ошондой кылып туруп алып келип берем деп калса бизге, берсе ошол моменттен эле мисалы үчүн миллионбу ошол жерден токтотуп салабыз. Либо 2 миллионбу могул жерден деле башынан 1 жылдыгын төлөп салса деле биз могул жерден деле 1 800 000 башта 1 900 000 да болду, ушул жерден бүттү, ушуну берди, но 2000 сом кошулбайт уже. Ошондо 4000 сом. Жок, мына мисалы үчүн колдонулган убагына 2000 сомдон берип атпайбы бул жерденчи? Мисалы үчүн мына 19500дөн ушундай кылып берип аткандан кийин эми биз минуска иштебейбиз, биздин жумушубуз, биз зарабатывать этели деп ачкан эмеспиз. Мунчу колубуздан келишинче жардам кылайлы дегенбиз. Максат коюунун негизинде да бул нерсечи. А так сиз манассыз да. Ошо. Анан оформление биз деген баягы жилищный кооперативдер эч качан владельцтин өзүн оформить эткен эмес деген боюнча мен баягы документ боюнча азыр оформление болду да, бул 2 үй алып бергенге, ошонун владельцин сразу эле көрсөтүп алабыз, кимге оформление кылып атабыз бизчи. Мына мисалы үчүн Сокулук районунан азыр алгандар Сокулуктан алышты. Мына мисалы үчүн көрүп алга бул жактан. Бул жагынан эле эмес, могул жерде Турдукулов Чынарбек. Көрүп атасыңарбы? Чыныбек. Мынакей бизге кирген очерети качан кирген? Мына мисалы үчүн очерети боюнча качан келгенин да көрсөңөр болот. Ол жакта делодон баягы июндабы? Так. Июлда кирген экен, бизге 14-июлда кирген, бирок биз разрешение бергенибиз 1-декабрда разрешение берген 2020-дачы. 6 ай плюс-минус деп айтабыз все равно. Биз обществого карайбыз, бирок по факту биз жете элекпиз да 6 айгачы. Колубуздан келишинче эртелеткенге аракет кылып атабыз да. Бул дагы то же самое биз разрешение бергендерибиз. Запас менен айтабыз. Всегда эле запас менен айтабыз. Анан айтып алып, анан ошол ишти кыла албай калганда, ортодо ошондой болбос үчүн биз 6 ай плюс-минус деп айтабыз да. Общество объединения да биргеликте бизчи. Оформление владельцтин өзүнө болот. Мына мисалы үчүн жана толугун көрсөтпөй кеттим өзүм негизичи. Бул жерден бул купли-продажада оформление өзүнө болгондуку да көрсөтүлүп турат и техпаспортта дагы бар. Так, техпаспорт мынакей бул жерде жазылып турат. Владелец. И числосун да көрүп койсоңор болот. Мына мисалы үчүн бул жерде качан оформление? 12/01/2021.